Арғачандан бір қачаның алатың елген ырдайбыз. Ақ қомыстайымды қолымда, ақ тілектер ойымда, ақ таңдайды жалпы жұрт, анда құлақ салып той қойғыла. Амансыңар барыңар, ей экранға келгелі, бүгін көрсөтүүнү жалпы жұрт көрө турганды чагыңар. Эл тиерде бүтүндөй эгемен кыргыз жергеси, болбосом залкарлардын барысы, заманыбызда өтүшкөн жашы менен карысы, торгойлордун барысы, топтолгон өнөр жаңысы, канчалаган карачы, ак таңдайдан дой жаңырдың алатөй элге дабышым. Бүгін да келді қалың жұрт, анда құнт қойып құлақ салғыла. Мына сұйқайған сұлу пері қыз, азыр келдің алдыма. Оң амансың бұ чырағым, бұйырса қалқын бұ ердің, ұғат қоңырдың дой бұлағын. Жазышат елім құмарын, айландайын қанышай, апа менен қадымке, атанын ошол қызысыз, ашқататым тузусыз, қырғызға кеткен атағы, бөкөй көлгөн көлдің қызысыз, көркөмдің келдің бұ ердің ырда пері болтырсаң, құмарың келдің жазылат, қиладың көнің açылат. Қадымгі көлдің жегінде, болбосом көй көлгөн қырғыз төрінде, баяғың алма гүлдөй қапаңыз, ақындық жақтан кегесте сайра бұрдап қалабыз. Айтышқа шығат кегесте, қалқында түрді кебі бар арна бұрдап қалышат. Андемесе қалың жұрт, ошондой чоң терінен бұчқағы. Бүгін көй көлгөн келдің төрінде, келген қыз бүгін қонағым, айтып берет жомоғын, атай алыстан келген қонағым, ақтаңдайда жомоғын. Андан ай пері қыз қанеме, қанышқай қыз ырдаңыз, қалқыманда тыңдаңыз, пері қыз андан ырдаңыз, бері келелім тыңдаңыз. Өй, бүгін өнерлі қыз келделің, қалқым өзгөчө бір жырғаңыз. Алатонун қозы бағы мағдыраған ай, ағатайым қабағыңдан açılбаған ай, қабағыңдан айландым ағатайым ай, елде жүргөн бір өні сағынасың бай, қабағыңдан айландым ағатайым ай, елде жүргөн бір өні сағынасың бай. Көккөйнөктүн этегинин желбиреген ай, ағатайым жүрөгүңдөн элжиреген ай, жүрөгүңдөн айландым ағатайым ай, элде жүргөн бир өндү сагынасың бай, жүрөгүңдөн айландым ағатайым ай, элде жүргөн бир өндү сагынасың бай. Кесе толу кымызыңдын ачыбаган ай, ағатайым қабағыңдан açılбаған ай, қабағыңдан айландым ағатайым ай, елде жүргөн бір өндү сағынасың бай. Ей, қабағыңдан айландым ағатайым ай, елде жүргөн бір өндү сағынасың бай. Ағатайым ай, ағатайым ай, 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 ай. Ой, балли, қадырман қалың жұрт, мына ушундай шаңдуу ыр менен башталып отурат көрсөтүүбүз. Бүгүн биздин коногубуз Ақтаңдай теле көрсөтүүсүндө Канышай Сүйүнбай кызы. Куш келипсиз. Арбаңыз акыбал кандай, ал кандай, самолетто сабалап, ак булутты аралап дегендей ошко конок болуп, анан Ақтаңдайдын төрүнө чакырдык. Куш келипсиз. Эми өзүңүздүн жөнүңүздү, төрүңүздү, элиңизди, журтуңузду дегендей баскан жериңизди айта кетиңиз эми. Бар болуңуз. Чоң рахмат ушундай кереметтүү эфирге чакырып отурганыңыздарга. Сиз менен көрүшүп, таанышканыма абдан кубанычтамын. Баягы
атаң өлсө өлсүн, атаңды көргөн өлбөсүн деген сыяктуу апам менен курдаш экенсиздер, Сармерденде оюн куруп жүрүпсүздөр. Мен болсо Ошко ошо убактылуу келип калдым эле, мейман болуп, Ошко чыгармачылыгымды сунгум келип дегендей. Өзүм тууралуу айта кетсем, башында айткандай эле көлдүн кызы болом. Туулган жерим Барыскон, бийик турат Марстан, Махмуд Кашкар чыккан жер, тарыхын билсеңиз алыстан дейт. Кызымын ысык көлүмдүн, кыздары көлдүн кыйында, ак бата берсең мен жылдыз, айтылып калчу кылымга. Ай балли, мына буйруса ак батаны да беребиз. Ошонун баардыгы куткулсын, мына көйкөлгөн көлдөн өзүңүздүн ошол Алмагүл Мекенбаева деген эжекебиз менен курдаш болуп, өнөр дүйнөсүндө айрыкча ошол кадимки биздин майра жеңебиз чыккан, өнөрүүлөрдүн көбү чыккан манасчылардын, комузчулардын мекени, жетекенин мекени деп айталык. Ошолордун жетигин айта кетели деп келиңиз эми. Бүгүн көбүрөөк баягы сизди ырдатып, биздин Актаңдайдын эл тердин алтын казынасына алып калалык, ак жоркоңузду салып калалык. Келиңиз эми. Ырды чубай бериңиз эми бул жагынан. Албетте. Анда биринчи ырым кут болсун, экинчиси жуп болсун деп Кыргыз күсү деген чыгарманы аткарып берейин. Биздин мекен бакытка бай, шаңга бай, биздин мекен жарыкка бай, таңга бай. Кайда барсам музыканын кантип турам толкунданып, ырдабай, 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 кантип турам толкунданып, ырдабай. Уксам күнү токтон албай кетемин, учкан куштай аясманга жетемин. Өзүң көргөн өзгөрүлбөс махаббат, өздөштүрүдөй татал турмуш тереңин, 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 өздөштүрүдөй татал турмуш тереңин. Кыргыз күсү жалын жаштын кырдалы, Кыргыз күсү махаббаттын сырлары, Кыргыз күсү картайганды жашаткан, Кыргыз күсү өмүрүмдүн жыргалы, 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 Кыргыз күсү өмүрүмдүн жыргалы, жыргалы. Махаббаттын ырлары, Кыргыз күсү, кыргызымдын жыргалы. Канчалаган пенделердин делебесин козгоп, чыныгы кыргыздын күсү кандай экенин, кыргыздын өнөрү кандай экенин даңазалаган чыгармалар жаңыра берсин. Бар болуңуз. Негизги кесибиңиз кандай болот? Кайсы жерден билим алып, кайсы жерден тарбия алып дегендей? Мен Бүбүсара Бешналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинин эстрада бөлүмүн аяктагам. Биздин кесипте 3 квалификация берилет. Менеджер, уюштуруучу, эстрадалык ырчы, анан педагог. Эң сон. Анын комузду мына апаңыздан үйрөнүп, чамасы, андан кийин ага эжекелерден үйрөнүп, негизи нар жагыңызда дээриңиз да бар да, Ошол нерсе делебеңизди козгоп, баягы кыргыздын 3 кыл комузун колдон түшүрбөй келет экенсиз. Балли дейлик, эми алдыны көздөй бир топ чыгармаларды биз угуп, эл журтубузга тартуулап, ушундай коногубуз келди. Өнөр дүйнөсүндө өзгөчө бир дагы бир элибизге таңшый турган кызыбыз экен деп ушул эл журтубуз көрүп калсын да. Келиңиз эми сапарды улайлык. Дагы кайсы чыгармаларды ырдайсыз буйруса? Ошко мен атайын сизди издеп келгем.
Анан биздин Барыскондук өзүбүздүн бир абабыз бар. Түгөлбай Абылгазиев деген жалгыз обону бар. Издедим сени деген эң биринчилерден болуп, Арсар деген эжеке ырдап чыккан. Анан ошонун урматына сизге издедим сени деген чыгарманы аткарып берейин. Издеген адам табат да. Апамдын саламы менен кошуп, менин издедим сени деген чыгармамда кабыл алып коюңуз. İzledim seni yıldızın arasından, izledim seni Ceylan'ın havasından, aralaşıp tağdagı şüdürümgö, izlep gelim mahabat kalasından, aralaşıp бар болуңуз. Мына апаңыздын саламын айтып, баягы чоң-чоң обончулардын бул ырлар элибизге жаңырып жүрөт, бирок сейрек ырдашат элдер. Ошол ырларды кайра жаңыртып, издеп, анан кийин Актаңдайга туш болупсуз да. Бул баягы ошол ийгилигиңиз арта берсин, чыгармачыл бийиктиктер болуп, айтканыңыз келсин. Биз баягы элдин эркеси катары, элдин Актаңдай акындарынын катарындагы Алмагүл эжекени жакшы билебиз. Негизи акыбалы, ден соолугу жакшы жүрөбү эжекебиздин? Жакшы жүрөт. Биз анда-санда болбосо дагы бир жакшы мааракелерде айрыкча мен ушул бир жаштар чакырып калдым Москвага. Ушундай Ысык көлдүн кыздары менен Алай менен Чоңолайдын жигиттерин Сармерден экен деп баары ошондо аябай сонун айтышыптым эле. Сонун эжекебиз менен баягы өткөн чактарды эске салып дегендей, мына бүгүн сизди ушундай өзү тарбиялап өстүргөн кызы менен дагы Алла Таала жолугуштуруп атат. Кылайым ушул ден соолук каалайлык. Анан апаңыздан ушул уланган акындык өнөр барбы? Анча мынча бар, баягы айтып коет эмеспи? Каратал менен чыйырчык кат жазган, мен да кыйынсып, жазылган каттын жобу жок, ушундай болду жыйынтык дегендей. Кээде жамап коебуз, эми төкмө болсо айтыша кетесизби? Төкмө кыз болгондон кийин төкмө болуш керек да. Негизи акындык өнөргө, ушул айтыш өнөргө катышайын деген оюңуз барбы? Негизи андай деле оюм жок. Бирок мындай төкмөлүк болбосо дагы кичине жамактап, уйкаштырып сүйлөгөн бир аз бар да. Кезеги келгенде капталдан коюп чыгам дебейсизби? Ооба. Балким бар болуңуз. Кылайым баягы сыныктан башкасын баары жуккан.
Өнөр дүйнө ал нар жагынан Алла Таала ар бир пендеге берип атпайбы? Ошол апаңызда бар өнөр. Албетте бул калпып бир учурда чыгар. Ошол азыр чыгармачылыктын чыйыр жолунда жүрөт экенсиз. Келиңиз эми дагы сапарды улайлык. Эфирдин башында эмне үчүн агатайым деп ырдадым, ошону да бир айта кетейин. Себеби Кыргызда аталар тууралуу экилер бар экен, тамашалап айтканда. Биринчиси ооруба, ата ооруба, экинчиси кала өрдүң танк алдында тепселип депчи, анан кичине эфирде шаңдуу маанай менен башташ үчүн ошо агатайым деп баштадым. Ал эми азыр болсо ошо апам жөнүндө сөз болуп калды. Анан бардык апалар үчүн арнап Апакем деген чыгарманы аткарып берейин. Апак жолук салынып, амандык тилейт жалынып, алыстан кызым келет деп ай, апакем жүрөт сагынып. Тартырбай ал кез жашымды, чачымды алсырай түшсөм апакем ай, алдыңа эле жөлөйм башымды. Ардайым ачык манайың, агарды самай чачтарың, ал пештеп биздин өстүргөн ай, апалар жашоо талайын. Ал пештеп биздин өстүргөн ай, апалар жашоо талайын. Энелери жашоо талайын. Ак сүтүн берип 9 ай толготуп, өзгөчө баккан биздин алтын баштуу ак саамайлуу апаларыбыз арыбак аман болсун. Ошонун катарында Алмагүлдөй апаңыз дагы картайбай, дайыма жап-жаш бойдон элге шаң салып жүрө берсин. Анан эми мына эфирден биздин элтердин далай жигиттери карап отурат. Балким катайы келген болсоңуз, балким насибиңиз кошулуп калса алып каларбыз, чагыбыз. Эл экрандан көргөндөн кийин ошол ийгиликтер болсун. Тамашачыны аралаштырып кура кетелик. Негизинен ушул бура сүйлөгөн күлкүгө жакшы дейт. Биздин Актаңдай теле долбоорунун негизги максаттарынын бири мына билинбей Актаңдай акындар ордосун уюштурганыбызга 30 жыл болду. Элтерден ушул Актаңдай теле долбоору чыгып келгенине быйыл 25 жылдын жүзү болуп олтурат. Негизинен ушул элдик өнөрдүн туу чокусу болгон манасчылык, төкмөлүк, ырчылык, дастанчылык, жамакчылык, ушул жалпы эле ушул элдик өнөрдү аздектеп жүргөн өнөр ээлеринин баарын биз эфирден көрсөтүп келебиз да. Не деген залкарларды мына Айтылуу Ашыралы атабыздан баштап Тууганбай, Тайырбек төкмө, ошол эле кадимки Касманбетов, Сапарбек аксакалдар баш болуп, биздин Кыргыздын эл ырчысы Эстебес атабыздан баштап нечен деген өзүбүздүн атабыз Буркан ырчы, ушулардын баары ушу көгүртүр экрандан көпчүлүккө биздин кылымдап келген ата бабалардын өнөрүнү ушул тартуулап келет да. Канчалаган кыздарыбыз, канчалаган эжекелерибиз ырдап келет. Майра жеңебиз алгачкы ушул Актаңдайдын көрсөтүүсүнө катышкан. Эми жайы жанаттан болсун. Мына ошолордун учугун улап сиз келип олтурасыз. Баягы Кыргызда 100% ыр болсо, анын 99% сүйүү жөнүндө экен да. Анан сүйбесе да болбойт да, алча сүйүүнүн ар түрдүүсү бар да. Сүйүү күчтүү автоматтын огунан, сүйүү күчтүү таш көмүрдүн чогунан, сүйүүсүнө жете албаган жигиттер кала берсин амалынын жогунан дейт. Ай атам. Эскаласыңар балдар. Анда Оштун жигиттери үчүн атайын жүрөк сыры деген чыгарманы аткарып берейин. Жүрөктүн кылын термеди,
көрбөсөм эгер мен сени. Көркүңө жоктой теңдеши, көңүлдүн сүйгөн эркеси, бакытты кайдан сезмекмин, байкабай калсам, байкабай калсам, байкабай калсам мен сени. Жүрөктүн сезбей арзусун, турмуштун баспай ашуусун, өтмөкмүн сени көрбөсөм, өмүрдүн сезбей, өмүрдүн сезбей, өмүрдүн сезбей таттуусун, өтмөкмүн сени көрбөсөм, өмүрдүн сезбей, өмүрдүн сезбей, өмүрдүн сезбей таттуусун, жашоонун сезбей таттуусун. Ай баллы. Бул деген 3 кайып бар дейт. Биринчиси насип кайып, экинчиси нике кайып, анан үчүнчүсү өлүм кайып дейт. Өлүм кайыптын узагын берсин. Ал эми баягы насип турат, чачылып. Балким экрандан көрүп тааныштым деп, анан элтээрден көргөмүн, Актаңдайдан көрдүм деп тойго чакырыңыз бизди, мына элтээрди баарыбызды, буйруса. Насип болсо жакшы күндөр алдында. Анан эми баягы ошол сиз негизи туруктуу иштеген жериңиз барбы? Билимди алыпсыз, терең билимге каныпсыз, өнөр дүйнөсүндө өзгөчө чалкып келет экенсиз. Мен туруктуу иштеген жумушум жок. Бирок Нурлан Мамакеев продюсердик борбору менен кызматташам. Чыгармачылыгым менен эле алекмин. Чыгармачылык, баягы элдин кызматындабыз, жакшылыктарында кызматтабыз. Андан тышкары ошо шоу-бизнес чөйрөсүндөмүн. Анан негизи дипломду алып алып, маданият үйүндө иштедим. Иштеп, Кемин райондук маданият үйүндө иштеп. Бирок азыр жаш убагыбызда тигил жакка барып, бул жакка барып, ар кайсы жактардан мындай кызмат көрсөтсөк, эл кыдырып, жер кыдырып. Атың барда жер тааны, атаң барда эл тааны дегенде, Ооба, ошондой азыр мындай мамлекеттик жумушка бир жерде иштегенге өзүм даяр эмес экенин сездим да. Жакшы түшүнүктүү. Ошондуктан азыр ошо жеке чыгармачылык менен эле. Акылдуу жанга айла жок дейт. Негизинен Ошко биринчи келишиңизби? Жок, Ошко көп эле жолу келип турам. Көп эле келип жүрөсүз. Бирок көп убакытка биринчи жолу келип атам. Жакшы. Ийгилик болсун. Орундочоктуу болуп калыңыз, Кудай насип болсо. Келиңиз эми. Анда эмесе Элмирбек Иманалиев агабыздын Ару затым деген чыгармасын аткарып берейин. Ай чырагым аппагым, сени көрүп мен тазара баштадым. Карегиңде жүргөн экен катылып, ай качаңкы мен бир жоготкон асманым. Карайлаган көңүлүмө нур толуп, кайра баштан төгүлөйүн өр болуп, кайран жаштык өткөнчө кайрылбаска кеткенче, карындашым кагылайын, кагылайын мага бир жолу.
Кайрадан сойлоп өтүп сүйүмөн бир заматтан ойрон болгон дүнүйөм өзүң менен айыкчудай сезилип ай өзүм билбейм неге мынча сүйүнөм карайлаган көңүлүмө нуру толуп кайра баштан төгөлөйүн өр болуп кайран жаштык өткөнчө кайрылбаска кеткенче карындашым кагылайын мага бир жолу Тагдыр мени каалагандай калчады акын калсаң алып бүтчү чарчадым жаштык узап кетелекте бир жолу ай жашоо берчи жашылындай арчаным карайлаган көңүлүмө нуру толуп кайра баштан төгөлөйүн өр болуп арман болуп дүнүйөм айрылганча сүйүмөн карындашым кагылайын мага бир жолу ару затым айланайын мага бир жолу Ай үйүнүңүзгө береке бар болуңуз. Үй бүлөдө канча бир туугансыздар? Үй бүлөдө 11 бир тууганбыз. 11 бир тууган. 8 кыз, 3 эркеги бар. Атабыз тилекке каршы 20 жыл мурун өтүп кеткен. Апабыз бизде ушундай 11 баланы Баарын тарбиялап, баарыбызга билим берип өстүрдү. Батыр эне өзүңүз билгендей. Ооба, жакшы билебиз экен. Мен апамдын 8-чи кызымын. 8-чи кыз, а? 8-чи кызмын, секелек, али күйөөгө кетелек, жакшы ырдайт экен деп бүгүн кетпегиле жетелеп. Мына. Азыр апама жүрөм эркелеп дегендей. Ооба, апаңыздын эркеси болсоңуз, бир күн бирөөнүн эркеси болосуз, Алла насип буйруса, аман жүрүңүз, ушинтип эркелеп жүрө бериңиз. Мынау чыгармаларды жаңыртып, негизинен ушул эгер ушул кыздардан бизде акындык өнөрдү аздектегендер азыраак, сейрегирээк, негизи казак агайын туугандарына караганда Кыргызстанда азыраак да. Эгер бир мындай табитиңиз келишип кеткен болсо, ал жака да ыктап, акындык өнөрдүн катарындагы көбөйтсөңүз дагы жакшы болот. Биз ага да каалайбыз ошол жакшы тилектерди. Келиңиз эми дагы жакшы чыгармалар жаңырсын, билинбей биздин убактыбыз ушундай жакшы сөздөр менен, жакшы ырлар менен убакыттын кандай өткөнүн билбей калабыз негизинечи. Тамаша чаң болсун ошондой ар учурда. Ооба, негизи ошо акындык боюнча туура эле айтып атасыз. Көп адамдар сунуш кылат, сизди айтыштан көргүбүз келет дейт. Сизде бир аз мындай чымын бар экен дейби? Чымын бар, дагы окуп, билим алып, акындардан мындай шакирт болсоңуз, сизден чыкчудай деп аябай ишеним арткандар дагы бар, бирок билбейм, эми убакыт көрсөтөт, аны айта албайм. Буйруса. Буйруса болуп калышы деле мүмкүн. Келиңиз анда. Кызылың өчүп кыяр кез бар, кыз кезиң өтүп улгаяр кез бар, жашылың өчүп саргаяр кез бар, жигит кез кетип картаяр кез бар. Ахай, 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 арман ай ахай, 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 арман ай ахай. Күн чыгып кайра кеч
кечкирер ахай, бүлгүн жаш өтүп эскирер ахай, бүлгүн жаш өтүп эскирсе ахай, büyüttü kişi үшкүрөр ахай. Ахай, 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 арманай ахай, 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 арманай ахай. Ай чыгып кайра кечкирер ахай, асыл жан өтүп эскирер ахай, асыл жан өтүп эскирсе ахай, армандуу адам үшкүрөр ахай. Ахай, 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 арманай ахай, 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 арманай ахай. Асманда учкан жагалмай ахай, жагалмай сырын таба албай ахай, жаш кезек өтөт турбайбы ахай, жашырын соккон шамалдай ахай. Ахай, 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 арманай ахай, 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 арманай ахай. Арманай ахай, арманай ахай. Бар болуңуз. Келиңиз, мына билинбей убактыбыздагы соңуна келип калды. Өзүңүздүн бир айта турган тилек, максаттарыңыз барбы, алдында ойлоруңуз барбы дегендей ортого сала кетиңиз. Албетте, Жумамүдүн Шералиев атабыз жазгандай, сезимдеги ойлор деген чыгармасында айтылгандай эле, ар бирибизде максат бар. Ошол максаттарыбызга жетели, буюрса дүйнөдө тынчтык болуп эле, ар дайым элде молчулук, токчулук болсо, аракет кылсак, албетте баарына жетебиз, буюрса. Gülgün çeritken gümürlarım, sağağan arnaların bil canım, ey bil canım. Bakıttın bul mel kalp dolgon kesesin. Hiç böksürtpöy elep turgun jırgalım. Hiç böksürtpöy elep turgun jırgalım. Men sağa tarıngım gelet, men sağa tarıngım gelet, men seni sağıngım gelet, ey oy ey, men sağa tarıngım gelet. İki jürök bir jüröktөй sezilgen, esten ketpet es tandırgan gözlerimem, gözlerimem. Egiz janday ötkörölü ömürdü, ekobüzgö ençilenip bir gelgen.
экөөбүзгө энчиленип бир келген. Мен сага тарынгым келет, мен сага тарынгым келет, мен сени сагынгым келет. Ой, мен сага тарынгым келет, мен сени сагынгым келет. Эч качан тарыныч болбосун, дайыма сагыныч болсун, дайыма жаркыраган ушул жүзүңүздөн нур төгүлүп, колуңуздан комуз түшпөй, өнөр өргөсүндө өйдөлөп, дайыма жакшылыктар болсун. Кадырман телекөрөрмандар, биздин студиянын коногу Канышай Сүйүнбай кызы болду. Көрдүңүздөр, эл тараза, эл сынчы дейт. Кандай өнөр дүйнөсү болсо дагы калкыбыз калыс баасын берип келген. Бүгүн чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Биз болсо ушуну менен Актаңдай телекөрсөтүү соңуна чыгабыз. Эл терден алыстабаңыздар, биздин көрсөтүүлөр уланат. Ал эми биз болсо кийинки көрсөтүүдө сиздер менен жолукканча аман туруңуздар демекчибиз.